Бишкекте курулуш үчүн жер тилкелеринин тартыштыгына байланыштуу Совет мезгилинен калган үйлөрдү бузуу пландалууда. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш комитетинин жетекчиси Нурдан Орунтаев билдирди. Биринчи кезекте Хрущевка, Сталинка деп аталып келген үйлөр тууралуу сөз болуп жатат. Демилге эл арасында ар тараптуу талкууну жаратты. Бул үйлөрдө жашагандар жаңылыкты кандай кабыл алышты? Балдарым ушундай. Канча жыл бул үйгө примерно после войнадан кийин турган экен да булчу. Эсептей эле канча 70 жыл болгон болуш керек да. Көңүл бурсам кара, өзүңөр да көрүп атпайсыңар кандай состояниеде жашап атабыз. Ошо үй жок баягы. Основной жерде үй жоктор жашайт негизичи. Квартирасы жоктор. Аймагында бир комната бир койгон болсо эми бул жерге там салып алмакым. Интергелпо көчөсүндөгү бул үйлөргө 100 жылдын жүзү болуп калды. Эскилиги жеткен үйлөрдүн кожоюндары башка жактардан үй алып көчүп кетишкен. Азыр болсо дээрлик баарында ижарачылар жашайт. Этот район, в принципе, весь район, вот эти общежития, вот все, и те все дома, это все завода Фрунзе были, вот эти бараки. Вот этот единственный дом, вот этот Кумарыкшкой, это ремзавода, вот там есть Нафучка, бывший ремзавод. Здесь удобств никаких нет, здесь жили как, рабочие, в основном молодежь, которые работали на заводе Фрунзе, а потом стали семейных сюда заселять. И сейчас вот, здесь в основном хозяев уже нет, одни квартиранты живут. Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев билдиргендей, реновация эл арасында Сталинка, Хрущевка делген үйлөрдө болмокчу. Что касается объектов, которые были построены еще так называемые Сталинки, Хрущевки, которые были построены в 50-е и 60-е годы, они были рассчитаны на 50 лет. Но фактически на сегодняшний день живут уже более 70-80 лет. И хочу привести пример того, что объекты так называемые Сталинки и Хрущевки, у них нет элементарных вещей, как так называемых фундаментов и обвязочных, так скажем, элементов. Они построены из кирпича. И, соответственно, они не сейсмостойкие. И мы попросту рискуем жизнью и здоровьем наших же граждан. Интергелпо көчөсүнүн тургундары бул сунушту колдоорун айтып, алардын эски үйлөрү да реновация планынын алкагында жаңыланып калса экен деп үмүттөнүп жатышат. Условия вообще эле жок, үйлөр эски, көгөрөт кышында, сырость болуп. Ушинтип жашап атабыз, ошол үйүбүздү жаңылап берсе, центрда болуп атпайбы? Центрда болгонуна байланыштуу биздин үйүбүздү дагы жаңылап, ушундай этаждан болобу, же болбосо башка үй сатып берип, бир жерди бузуп, башка кишилер алабы, ошондой жаңылануу кылып берсе, бизге аябай жакшы болгон таат. А вот это вот все бараки. Вот эти бараки бы надо, конечно, снести. Эти бараки уже 100 лет. И там, видели, вы внутри были, что там делается? В сараях люди живут. Вот сараи, видите? Сделали сараи, и там люди живут. Они живут без прописки, без ничего. Вот даже, видите, вот сзади вас тоже. Здесь такое. Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева Бишкектин батыш тарабындагы райондор, анын ичинде Интергелпонун үйлөрү реновацияга муктаж экенин айтат. Орунтаев мырза айтып атат, жер жетишпей атат. Ал чын эмес, жер толтура, реновация кылган райондор толтура. Ошол эле Киркомстром жак, башка новостройкалар, эмне үчүн аларды реновация кылбайт? Эмне үчүн көп кабат үйдү эметиш керек? Мен түшүнүп атамын. Сталинкалар, алар новостройкаларда жок. Ал Золотой квадраттагы эле үйлөр да. Вот аварийный үйлөрдү мен көргөнмүн. Ошо батыш жактагы Интергелпонун үйлөрү, алар чындыгында аварийный, себеби алар уже 100 жылдай болуп калды. Эмне үчүн аларды карабайт? Эмне үчүн ушу Золотой квадраттагы калган көп болсо 20 Сталинка калды? Санап чыгайлык, канча Сталинка калды?
Интергелпонун тургундары буга чейин үйлөрдү алмаштыруу үчүн бир нече инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүгүн, бирок алардын койгон шарттары туура келбей жатканын айтышууда. Андай эме келбей атат, өткөндө кут деп келген. Баарыбыз эле макул болгонбуз, основном кишилер. Анан арада ошо кээ бирөөлөр макул болгон эмес. Сразу үй бергиле деген, анан алар болсо үй бербейбиз сразу дейт. Мындай пока бир жакта жашап турасыңар, анан могу жерде куруп туруп эле анан кайра ушул жерден үй беребиз деген. Алар да качып кетишти. Буга чейин деле көп эле инвесторлор келген. Алардын баары эле кайра эле жок деп эле качып кетип атышат. Эми бизге готовый эле үй берсе да. Частниктер толтура эле келип атты. Элдер бир миндикте келе албай атты да. Келгенде алар да элди чогуу чакырып туруп общий. Бир сүйлөбөй ар ким өзүнчө чакырып сага мынча берем. Тиге мынча берем, чтоб элди бу жерден чыгарып ишке аракет кылышат да. Билгендер постоянно бүт эле ошол да. Кандай шарт болсо эле. Жилье предоставить этип берсе, шарт эле бошотуп чыгып кетет берчи. Кандай болбосун делечи. Мен жашап тургангачы. Или ошону жакта алып береби жашаганга кете берет бу жердегилерчи. Эгер жилье эле предоставить этип берсе, бошотуп берип кетет. Ар ким өзүнүн каалаган эмесинде эме тургузат да бу жектечи. Препятствия болбойт дегендей да. Но они как сказали, типа вы выселяйтесь на 2 года, а потом мы построим дом вам и тут дадим квартиры. Ну это как говорится. А если человек там живет, у него жилья нет, то где он будет 2 года жить? Пландалып жаткан реновацияга кооптонуп жаткан жарандар да бар. 4-Кичи райондун тургуну Светлана Антропова алардын үйү эски болсо да жаңы үйлөргө салыштырмалуу туруктуу экенин айтууда. Потому что об этом разговор, в принципе, в шутку уже давно в мэрии идет, понимаете? Мы у вас будем забирать ПЗУ, мы там будем строить. Я всегда спрашивала, как, это же частная собственность. Они говорят, ну ничего, отменим. Ну так это все было в шутку, понимаете? И тут такое заявление, естественно, оно насторожило, потому что оно же, дым же без огня не бывает. Конечно, это насторожило, и я это все, значит, выставила в Фейсбуке и обратилась к президенту. Вообще, как это возможно ли? Почему такое заявление? Действительно это так или это шутки? Потому что дома наши действительно уже старые. Вот нашему дому 58 лет, на следующий год будет 59 лет. Но, соответственно, мы за ним ухаживаем. И когда вот были землетрясения последние, когда выскакивали с элиток все, потому что дома дрожали, тряслись, качались и там трескались, наш дом даже многие жители вообще не почувствовали, что было землетрясение. То есть то, о чем говорит сейчас директор Госстроя о сейсмостойкости, что мы уже не сейсмостойкие наши дома, и они разрушаются, это, конечно, не соответствует действительности на 100%. Калича Умуралиева Бишкек шаарындагы көп кабаттуу Сталинка, Хрущевкалар жеке менчикте болгонуна байланыштуу аларды сүрдүрүү же реновациялоо татаал процесс экенин түшүндүрдү. Мен 80-чи жылдарда Москвада жашагам, аспирантурада окуганмын. Ошол жерде реновация, эски райондордун реновациясын кылган 3 этаждык үйлөрдү сүрдүрүп, бийик үйлөрдү салган. Ошондо бул нерсе туура болчу, себеби жер, үй баары мамлекеттикке болчу. Анан кийин мамлекет айтат, силер бизде арендада отурасыңар, ошондуктан биз бул жерде жаңы үй салабыз. Калсаңар жашап тургула, 1 жылдын ичинде ушул үйгө келесиз же микрорайондогу жаңы салынган үйлөргө барасыңар деп. Но өкмөттүн эмес менчиги болчу да. Азыр үйлөрдүн баарын 96% үйлөр менчикте, жеке менчикте. Анан кийин кантип алар менен сүйлөшөсүңөр? 105 квартира болсо, кантип алар менен сүйлөшөсүң? Бир киши жок, мен ушул жерде болом, мен ушул жерде жашайм, чыкпайм десе, эмне кыласыңар аны? Түрмөгө отургузасыңарбы, же эмне кыласыңар? Ошондуктан бул нерсе аябай татаал нерсе, реновация. Бул жерде эл менен сүйлөшүш керек, акча каражат керек, коммуникациялардын каражатын өкмөт кылат же муниципалдык органдар кылат. Ошондуктан комплексный карап, анан кийин элге сунуштайт, а эл уже колдоп берет. Мен ойлоймун, баары эле каалайт жаңы жакшы технология менен салынган үйгө жашаганы жакшы да, эски аварийный 30-жылдагы баракта жашаганча. Бирок ошо силер сунуштап атасыңарбы? Мыйзам негизинде сунуштагыла.
И поэтому вот сейчас возникает у меня вопрос. Хорошо, мы вот здесь вот сейчас захотим элитку построить. Но насколько это опять возможно? Потому что вот рядом стоит вот такой дом, 4-этажный. Тут же уже другие нормативы совсем пойдут, понимаете? Здесь же тоже есть санитарные какие-то вот эти требования, санпины, да? И вот сейчас наш будет здесь стоять, допустим, 13 этажей, а рядом стоит вот такой 4-этажный маленький другой, потому что они не захотели. Поэтому здесь должна вообще, на мой взгляд, должна быть какая-то политика государственная, архитектурная. Если уж мы эти дома собрались, все, тогда это должно быть как-то тоже единым все делаться. А не так же, что захотели, мы сделали себе, этот дом не захотел, не сделал. Что получится у нас из микрорайона? У нас и так сейчас город хаотично весь застроен. Айтылып жаткан реновация качан ишке ашырылып баштайт азырынча белгисиз, анткени ооз эки гана айтылууда. Ал эми Эркингүл айым өкмөттөн жардам болсо деп үмүттөнүп жатат. Анткени инвесторлор менен сүйлөшүү эч кандай жыйынтык берген эмес. Анан ушу өкмөтүбүздөн эле эме күтүп атабыз, эми гос келип деле уш жерди алып, мисалы үчүн оңдоп, түздөп койсо, өз деле центр, мисалы үчүн биягынан мына Ош базары биягынан кандай сонун жерлер бар. Тем более Чүй проспектиси менен кесилишкен жерде, могу жерге деген заңгыраган эле башка нерсе салса болмок негизичи. Анан биз болсо кандай кылабыз? Мына монтуп жашап атабыз иш кылып. Бир жер аябай эле көрүп атасыңар ғой, мындай центр болгону менен эли уяла турган эле жер болуп калдык негизичи.